Жыйынтыктап айта турган болсок, таухид үчкө бөлүнөт. Таухидди үчкө бөлүүгө далил эмне деп суралса, жана мына ушул далилдерден кийин да таухиддин үчкө бөлүнүүсүн жокко чыгарса, ошол адам адашкан болот. Кээ бирлер айтуусу мүмкүн, таухид үчкө бөлүнбөйт. Таухиддин бул үчкө бөлүнүүсү Kur'an sünnöttө kelgen emес деп айта турган болсо, буга жооп Kur'an хадисте daarатты буза турган иштер 1-2-3 деп да саналган эмес. Намаздын рүкүндөрү дагы 1-2-3 деп санашкан эмес. Бирок бул нерсени Алымдар al-istiqra wa tatabbu деп коет. Kur'an сүннөттү, Kur'андагы аяттарды карап чыгып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүн карап чыгып, анан намаздын баланча рүкүнү бар, daarаттын мына ушунча парзы бар деп айтышкан. Кудум ушундай эле таухиддин үчкө бөлүнүүсүн алымдар Kur'an sünnöttü karap çıkıp айтышкан, таухид үчкө бөлүнөт экен деп. Таухидди үчкө бөлүнүүсүн жокко чыгара турган кишиге суроодо Аллах Тааланы жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, башкаруучу экенинде шериги барбы деп ишенесиңби деп андан суралса, ал жок деп айтса, бул биз айтабыз, мына ушул таухид рубубия деп айтабыз. Бул биринчи бөлүгү деп айтабыз. Таухиддин биринчи түрү деп айтабыз. Аллах Тааланын толук ысым сыпаттарында, Аллах Тааланын толук сыпаттарында бирөө шерик деп ишенесиңби деп ага суроо беребиз. Аллах уккандай угат, Аллах көргөндөй көрөт деп ишенесиңби деп сурасак, ал жок деп жооп берсе, бул нерседе Аллахтын шериги жок деп айтса, бул таухид ал-асмаи ва сифаттагы таухид. Бул таухид ал-асмаи ва сифаттагы таухид. Мына ушул деп айтабыз. Эми ибадатты Аллахтан башкага арноо Бул дурус деп айтасыңбы дейбиз, ага. Мына ушундай сурайбыз. Жок деп айтса, анда бул таухиддин үчүнчү бөлүгү таухид улухия дегени мына ушул деп айтабыз. Таухид үчкө бөлүнөт деп айтуубуздан максат мына ушул. Мындан артык далилдин кереги жок. Кур'андагы аяттарга карай турган болсок, таухид рубубияга чакырат, же таухид улухияга, же таухид ал-асмаи сифатка чакырат. Бир мисал, Кур'анда бир аятта таухиддин 3 бөлүгү тең бир аятта жыйналган. Бул аят Мариям сүрөсүндөгү аят. Роббус самавати вал арди ва ма байнахума. Асман, жер жана алардын арасындагылардын баарысы, ошол асман, жер жана алардын арасындагы нерселердин Раббиси, мына Аллах. Эми ошол заттын шериги барбы? Демек, ал заттын шериги жок. Демек бул эмне? Бул таухид рубубия. Роббус самавати вал арди ва ма байнахума. Асман жана асмандар жана жер жана алардын арасындагылардын Раббиси. Мындан билебиз, мына ушул аяттан билебиз, бул таухид рубубия экен. Асмандар жана алардын арасындагылардын Раббиси. Бул таухид рубубия. Эми фа'будху. Ошондуктан Аллахка ибадат кыл деди. Аллах асмандар жана жердин жана алардын арасындагылардын Раббиси болгондон кийин, эми Раббиси экен, фа'будху. Эми ага сыйын, ага ибадат кыл. Аллахка ибадат кылууда
Аллахтың шерігі бар ма? Жоқ. Аллахтан башқаға ибадат қылса болады ма? Жоқ. Бұл таухид улухия. Вастабир ли ибадати. Аға ибадат қылуда сабырды бол деп айтты. Мына бұл таухид улухия кен. Хәл та'ламу лаху самия? Аллахқа тең бола ала тұрған бір затты білесің бе? Аллах Тааланың сын сыпаттарын толықтығынан Аллахқа тең бола ала тұрған зат жоқ. Бұл таухид әл-асма ва сифат. Üçösü тең, таухидтин үч эле түрү тең. Мына ушул аятта айтылынды. Таухид рубубия, таухид улухия, таухид әл-асма ва сифат. Эми таухидке тийиштүү бир-эки маанилүү орундарға токтоп өтөбүз. Биринчи бул таухид рубубия. Бул Аллах Тааланы ибадатта бир деп билүү. Бул таухидтин түрү, адамдардын баарысы кабыл ала турган таухидтин түрү болуп саналат. Мына ушул таухидтин түрүнү, таухид рубубияны бардык адамдар кабыл алат. Бир гана фитраты бузулбаган адам болсо гана муну жокко, фитраты бузулган адам гана муну жокко чыгарат. Таухид рубубия, Аллах Тааладан башка жаратуучу жок, аламды башкаруучу жок. Бир гана Аллахтын өзү рызкы берет, Аллахтын өзү гана аламды башкарат. Мына ушул нерсени бардык адамдар кабыл алат. Ал эми фитраты бузулган атеисттер, мына ушул сыяктуу адамдар гана бул нерсени чектен чыгып жокко чыгарат. Ал эми башка адамдардын баарысы, ошол жалпы адамдардын баарысы таухид рубубияны кабыл алат. Ар бир инсан бул нерсени моюндайт. Ошондуктан Мекке мушриктери бул нерсени моюндашкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям заманындагы Мекке мушриктери, алардын аты мушрик, бирок алар таухидтин бул түрүн, таухид рубубияны моюндашкан, кабыл алышкан. Бул нерсени бир канча аяттар растайт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ла ин саалтахум ман халакас самавати вал арда ла якулунна Аллах." Эгер алардан асмандар менен жерди ким жараткан деп сурасаң, алар экиленбестен туруп Аллах деп жооп беришет дейт Мекке мушриктери. Алар бул нерсени моюндашкан. "Ва ла ин саалтахум ман халакахум ла якулунна Аллах." Эгер алардан сурасаң, силерди ким жараткан деп сурасаң, Мекке мушриктери экиленбестен туруп Аллах деп жооп беришет. Мына алар бул аяттан дагы билсек болот, таухид рубубияны моюндашканын. "Вала ин саалтахум ман наззала минас самаи маан фахия бихил арда мин баъди маутиха ла якулунна Аллах." Эгер алардан асмандан ким сууду түшүрүп, өлүк жерди кургап калган ошол өлүк жерди ким тирилтет деп сурасаң, алар экиленбестен туруп Аллах деп жооп беришет дейт. Демек бул нерсе ар бир инсандын табиятында бар нерсе. Бул таухид рубубия. Эгер ошол адамдын фитраты бузулбаган болсо, фитраты бузулган болсо, атеисттер сыяктуу таухид рубубияны кабыл албайт. Эми экинчи бир маанилүү нерсе, мына ошол мушриктердин рубубиятта Аллахтын шериги жок деп ишенүүлөрү, этикад кылуулары аларды исламга киргиздиби? Жок. Аллахка иман келтирүү, бир гана деп Аллахка иман келтирүү, Аллахты бар деп ишенип коюу эмес. Алгачкы таухидтин 3 бөлүгү болуусу керек. Иман, таухид рубубия менен эле киши имандуу болуп калбайт, мусулман болуп калбайт. Алгачкы таухидтин 3 бөлүгү болуусу керек. Чыныгы иман болуусу үчүн. Ошондуктан мушриктерде таухид рубубия бар болчу. Алар асмандарды Аллах жараткан, жерди Аллах жараткан. Аларды дагы ошол силерди ким жараткан десең, алар дагы Аллах деп жооп беришкен. Ошондуктан мушриктерде
таухид рубубия бар болчу. Бул нерсени алар моюндашкан. Курандын бир нече аяттарында айтылган бул тууралуу, бир нече аяттарында айтылган бул тууралуу биз кээ-бирин окуп өттүк жогоруда. Бул нерсе алардын канын сактап калууга себеп болбоду таухид рубубия. Мындайча айтканда, мусулман болууларына себеп болбоду. Ошондуктан Аллах Таала айтат: "Ва ма ю'мину аксаруhum billahi illa wa hum mushrikun." Алардын көпчүлүгү Аллахка иман келтирбейт, бир гана мушрик болгон абалда иман келтиришет дейт. Кантип ширк менен иманды бириктирип жатат. Кантип эле анан мушрик болгон абалда иман келтирет. Ширк менен иман бири-бирине тескери эмеспи? Кантип мушрик болуп туруп иман келтирет. Бул нерсени тафсир алымдарына кайта турган болсок, мына Табари рахимахулла өзүнүн тафсиринде айтат. Ибн Аббас радиаллаху анху ушул аяттын тафсиринде мындай деп айткан экен: мушриктердин иманына максат алардан асманды ким жараткан, жерди ким жараткан, тоолорду жараткан ким деп сурасаңыз, Аллах деп жооп берди. Бирок алар мушрик, ибадатта ширк келтиришет. Таухид рубубиятты моюндап, Аллах жаратуучу, рызкы берүүчү, башкаруучу деп ишенип туруп, бирок ибадатты Аллахтан башкасына арноо менен кишини мына исламга киргизбейт. Мына ушул себептүү алар мушрик болду. Мунун өзү жетиштүү эмес. 3 таухидтин түрү бир орунда биригүүсү керек. Кийинки айта турган 3-чү маселе, 3-чү нерсе, пайгамбарлардын өз коомдору менен болгон негизги согушу мына ушул таухидтин түрүндө болгон. Эч качан пайгамбарлар келип туруп, Аллах Тааланы тааныгыла, Аллах деген зат бар деп айтышкан эмес. Коомдору Аллахтын бар экенин билишет, рызкы берет, башкарат деп ишенишкен. Аларда таухид рубубия болгон. Бирок эң негизги алардын чакырганы ошол бул ибадаттагы таухидке, ошол пайгамбарлардын чакырганы ошол ибадаттагы таухидке чакырышкан. Бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынууга. Улухият таухиди менен рубубият таухиддин ортосунда эмне айырма бар? Таухид рубубия деген убактыбызда Аллах Таала фейлдеринде Аллахты бир деп билебиз. Аллах Таала ошол фейлдеринде Аллахты бир деп билебиз. Бардык иштерди Аллах өзү жасайт деп билебиз. Аллах жаратуусунда, ошол өлтүрүүдө, башкарууда, аламды башкарууда бир деп билебиз. Ушул кылып жаткан иштерин өзү жалгыз кылат, анын шериги жок деп ишенебиз. Жаратканда өзү жаратат, рызкы бергенде өзү рызкы берет, өлтүргөндө өзү өлтүрөт, тирилткенде өзү тирилтет, башкарганда өзү башкарат. Мунун баарысын Аллахты жалгыз деп билебиз. Таухид рубубия бул Аллах Тааланы фейлинде жалгыз деп билүү экен. Ал эми таухид улухия биз өзүбүздүн фейлибиз менен, иш аракетибиз менен Аллахты бир деп билүүбүз керек. Өзүбүздүн дуабыз менен, ибадатыбыз менен, тоокелчилигибиз менен, сүйүү, коркуу, үмүтүбүз менен аны жалгыз деп билүүбүз керек. Мунун баары жалгыз Аллахка болуусу керек. Биринчи айырмасы таухид рубубия Аллахтын фейлине таандык экен. Аллахтын фейлдеринде ошол ишинде, иш аракеттеринде, ишинде Аллах Тааланы бир деп билүү. Бул таухид рубубия. Ал эми өз иштерибиз менен пенделер Аллах Тааланы бир деп билүү бул таухид улухия экен. Кудум жаратууда, рызкы берүүдө Аллахтан башка болбогондой, ибадатта да Аллахтан башкага сыйын болуубуз керек экен. Экинчи бир айырмасы, рубубияттын өзүн ырастоо, кабыл алуу менен исламга кирүү жетишсиз. Бирок улухиятка икрар болуу исламга кирүүгө жетиштүү болот. Аллах Тааланы ибадатта жалгыз өзүнө сыйынуу керек экен. Аллах Тааланы ибадатта жалгыз өзүнө гана сыйынуу керек деген пенде бул ишеними менен таухид рубубиятты жана таухид ал-асма ва сифатты кабыл алган болуп саналат. Анткени Аллах Тааланы чыныгы илах деп сыйындыбы? Анткени ал рубубиятта Аллах жалгыз экенин моюндаган үчүн жана асма ва сифатта ошол асма ва сифаттарын моюндаган үчүн сыйынды. Бирок рубубиятты моюндаган инсан
таухид улухиятта мойындап алса, таухид улухиятты мойындап алса, қабыл албаса исламға кірмейді. Бұл екінші бір айырма. Мушриктер таухид рубубияны мойындашқан болчу, бирок таухид улухияға келген уақытта қабыл алышпады, мойындашпады. Ошондуктан Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ажа'ала ал-алихата илаха вахида, инна хада ла шай'ун уджаб." Мухаммад Мекке мушриктер айтты да, Мухаммад биздин илахтарды бир кылар бекен. Бир кылабы экен. Кабанын айланасында турган мына ушунча илахтарды бирөө кылабы? Бул таң калыштуу нерсе. Мушриктер да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даватынан улухият таухидин түшүнүштү. Абу Жахил түшүндү, Абу Лахаб түшүндү, Амекisi Абу Талиб түшүндү. Эгер ошол ла илаха иллаллах сөзүн кабыл алганда, Кабан айланасындагы буттарга сыйынбоо керек, мына ушул нерсеге сыйынбоо керек экендиги туура келген. Ошондуктан Абу Лахаб, Абу Жахил кабыл албады. Төртүнчү бир айырма, бул таухид улухия менен таухид рубубиянын ортосундагы негизги айырмалар. Төртүнчү бир айырма айтуубуз мүмкүн. Таухид рубубия бул нерсени көпчүлүк адамдар кабыл алат деп айттык. Мында талаш тартыш жок. Фитраты саламат адам муну кабыл алат. Фитраты бузулгандар гана кабыл албайт. Негизги согуш мына ушул пайгамбарлар менен коомдун ортосундагы таухид улухия себеп болду. Мушриктер жалгыз Аллахка сыйынбагандары болду. Мына ушул таухид түрлөрүнүн ичиндеги эң маанилүү бөлүгү бул таухид улухия экен. Таухид улухия бул биздин амалыбыз. Ошол таухид улухия бул биздин амал кылуубузга муктаж. Мына ошондуктан таухид рубубия, таухид ал-асма сифат, илимге таандык таухид, илими i'tiqadi таухид, таухид улухия бул амали таухид. Таухид рубубияда, таухид ал-асма сифатта Аллахтын жалгыз өзү жаратат, жалгыз Алламды өзү башкарат. Мына ушул нерсени анык билип ишенебиз. Мына ушул нерсени анык билип ишенебиз. Аллах Таала толук ысым сыпаттар менен сыпатталган деп ишенебиз. Мына ушуну билип ишенебиз. Бул илими таухид. Ал эми таухид улухия бул амали таухид. Таухид рубубияга, таухид ал-асма сифатка иман келтиргенибизден кийин амал кылуубуз керек. Бул амалды талап кылган таухид, бул таухид улухия. Ислам түркүктөрүнүн биринчиси дагы мына ашхаду ан ла илаха иллаллах. Мына ушул дагы таухид улухия. Азанда айтылат го, ашхаду ан ла илаха иллаллах. Мына ушул амалдагы таухид, таухид улухия. Таухид улухияны өз ичине камтыйт. Аллаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.